Assalamu alaikum, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн сиздер менен бир өзүмдүн башымдан өткөн бир окуя менен бөлүшкүм келип турат. Эгер акылым, зээним алдабаса, 2008 жылдары болсо керек. Дамаск шаарында окуйбуз. Дамаск шаары бул дүйнө жүзүндөгү эң эски шаарларга кирет. Дамаскос деп коет. Димашк бул ошол дүйнөдөгү эң байыркы шаарлардын бири болуп эсептелинет. Кудай таалам насип кылып ушул жерде окуп жүргөнүбүздөгү бир кызыктуу окуя иш болду. Кыргызстандан жаңы эле барган бала спортсмен, Алла рахмат кылсын, көз жумуп кетти, Нуруддин деген бир инибиз бар эле. Жаңы барган балдар менен машык атып, секирип, салта таштаганбы, аягыны, бутун сындырып алыптыр. Анан больницага алып барып, ошол Димашктагы больницалардын бирине апарып жаткыздык. Анан эми ошол окуя кандай болду, чынтөгүнү байкоо үчүн биз барып жатканда, баланы апарып жаткызгандан кийин эле 1-3-4 сааттан кийин укук коргоо органдары келип текшере башташты. Анан ушундай өзү секирип, ушул салта таштап атып, алдыга аркага секирип атып, бутун сындырып алыптыр деп турсак эле, анан паспортун текшере калып эле, ошол күнү кирген күн 15 күндөн ашат экен, визасы ошол күнү түнкү саат 12-де бүтөт экен. Анан териштирип эч кимден айып тапкан жок, өзү жыгылган. Анан дароо колуна кишен салып, ушул виза өтүп кетти. Кечигип калдыңар деп, анан кийин колуна кишендеп больницада байлап коюшту. Алдында мен карап жатам. 2-3 адам коруп, баягы качып кетпесин деген таризде 2-3 адам кадимкидей баягы чоң ууруну корuganda ушинтип отуруп калышты. Анан ушул жерде бир күнү олтурсак, кандай териштирүү максатында бир чоңураак начальниги келип анан биз менен сүйлөшүп калды. Өзүнчө ойлоду окшойт, өздөрүнчө сүйлөшүп атат. Мени булар эми сырттан келген, биздин тилди түшүнбөйт деп ойлошту окшойт да, өздөрүнчө сүйлөшө башташты. Булар эми сырттан келген, ушул баягы ислам динин үйрөнгөнү келген, булар мындай жашоонун, булар жалаң гана китеп окуйт, анан баягы жашоону кантип жашашты билбейт деген таризде өздөрү бири-бири менен сүйлөшүп олтурушат. Мен баарын түшүнүп эле олтурдум. Анан мени менен бир аз сүйлөшүп, анан сен ушул араб тилин жакшы сүйлөп турбайсың деп анан мени менен сүйлөшүп, анан ошол сөздү мага кайра айта баштады. Силер жашоону ушу китепти эле окуй бересиңер дагы, мындай чыныгы жашоону жакшы билбейсиңер, андай мындай деп бир сөзүн улай баштады. Анан мен тамашалашып аны айтам, муну айтам, араб тилиндеги кээ бир грамматикалык суроолорду берем. Анан араб тилинен кайра ал араб болгону менен бирок араб тилинин грамматикасын жакшы билбейт. Анан мени андай эмес, мындай болот десем, ошол ал жерде больницада бир 10-15 адам бар. Баягы өздөрүн амия деп коет, өзүнүн баягы диалект менен сүйлөшүп атат. Булар баягы сырттан келген, булардын кылган иши жалаң ошол тилди окуйт, анан анча-мынча тилди бизден жакшыраак билиши мүмкүн булар деп өздөрүнчө сүйлөшүп атат. Анан мен күлүп, анан дагы бир ага суроо бердим. Сиз ошентип бизде жашоону кантип жашашты билбейт деп атасыз. Мен сизге бир суроо бергим келип атат десем, бер деди. Анан мен суроо бердим. Эгерде аялыңыз да эч кандай бир айып жок, бирок аялыңыз апаңызга жакпай калды. Апаңыздын мүнөзү оорураак, аялыңыз жакшы адам, ыймандуу адам, бирок энеңизге жакпай калды. Энеңиз аялыңызды кетир деп айтса эмне кыласыз десем, дүйнөдө эгерде үйлөнөм десем, кыз табылат, аял табылат деди. Бирок эне табылбайт деди. Мен энемдин сөзүн угам, аялымды кетирем деди.
Мен азаматсыз дедім. Алла разы болсын, ене сыйлаған адам екенсіз дедім. Екінші бір сұрау дедім. Сіздің қызыңызды мен алам дедім. Сіздің қызыңызды мен алдым. Мысалы, қызыңызда ешқандай бір айып жоқ. Татынақай қыз, адеп ақылығы жақсы қыз. Бірақ менің апам менен келісе албай қалды. Қызыңызға мен жоғын берсем, талағын берсем, қандай дейсіз десем, ашусы келе түшті. Сен не делгасың? Өзің қарап сөйлебейсің бе? Ең адал нәрселердің ең жаманы бұл ажырашу, талақ деген сөз. Өзің қарап сөйле деген сөзді айттылар. Мен айттым, баяғы асмандан іздегенім жерден табылғандай болды. Азаматсыз бағасы дедім. Алла сізден разы болсын. Қашанда апаңыз біреуінің қызыны сіздің аялыңызды кетті десе, мақұлсыз, ырасыздысыз. Қашанда өзіңізге ошол окуя келгенде, өзіңіздің қызыңызды башка бирөө ушундай нерсеге дуушар болгондо ачууңуз келип, көзүңүз кызарып атат. Биз эмес, агасы балким сиз жашоону кантип жашарсын билбейсиз. Бизде ислам дининде шариятыбызда ушул маселенин чечүүнүн жолун үйрөткөн. Эгерде айыптын баары эне тарапта болсо эмне кылыш керек? Эгерде айыптын баары аял тарапта болсо эмне кылыш керек? Эгерде айып эки тарапта болсо кандай кылыш керек? Кантип маселени чечиш керек? Ислам дининде кенен сонун татынакай кылып айтып берген. Балким сиз кантип жашашты билбейсиз. Көрдүңүз, билип билбестен кээде апаңызга, билип билбестен кээде өзүңүздүн аялыңызга зулумдук кылып койгонуңузду өзүңүз байкабайсыз. Качанда башыңызга келгенде көзүңүз кызарып кыйналып атасыз десем, элдин баары ошол жердеги 10-15 адамдын баары айланчыктап алган. Анан тиги адамдын офицердин үстүнөн шылдыңдап күлө башташты. Анда айтчы канакей, эмне кылышыбыз керек деген суроону берди. Мен ошондо ал кишиге, ал нерсени менен сурабаң. Сиз мусулманмын деп эсептейсиз. Сиз арабсыз. Куранды түшүнөсүз, хадисти түшүнөсүз. Бирок Куранды окубайсыз, бирок хадисти окубайсыз. Сиз ал нерсени менден сурабаң, өзүңүздүн диниңизден, өзүңүздүн ыйманыңыздан, өзүңүздүн китебиңизден, өзүңүздүн пайгамбарыңыздан үйрөнүп алыңыз деп айттым эле. Бул окуядан эмнени айткым келип турат? Кээде адам баласы билип билбей жашоону кантип жашаганды билбей кээде кимдир бирөөгө зулум кылып коюшу мүмкүн. Жаштардын көпчүлүгү, мен билгенден бүгүнкү күндө жаштардын көпчүлүгү үй бүлөлүк жашоого даяр эмес. Кыздарыбыз үй бүлөлүк жашоого даяр эмес. Жигиттерибиз үй бүлөлүк жашоого даяр эмес. Үй бүлөнү сактап калыш үчүн жигиттин, эркектин чоң рол ойнойт. Ошондуктан кантип, эгерде эки тарап урушуп калган болсо, айып бир тарапта болсо, экинчи тарапта болсо кантип ыкка келиш керек, кантип үй бүлөлүк саясатты туура башкарыш керек, бул нерсени ислам дининен башка жактан таппайсыздар. Ошондуктан келиңиздер, динибизге кайталык, ыйманыбызга кайталык. Ислам дининде ушул маселени ийне жибине чейин тактап даана айтып берген. Алла таалам баарыбызга үй бүлөлүк бакыт насип кылган болсун.